Салам достор, сиздер менен Агро подкаст на поле жана агроном Бактыгүл. Биз каналыбызда жөн гана фермерлер, агро ишкерлер менен маегибизди көрсөтпөстөн региондогу жаңылыктар менен да бөлүшөлү деп чечтик. Бул чыгарылышта сиздер менен агротехника боюнча сүйлөшөбүз. Талай иштери активдүү жүрүп баштагандыгы үчүн күйүүчү май канча турат, айдап себүү мал алуу ар бир облустта канчадан, агротехника кандай абалда, ошонун баарын талкуулайбыз. Сиздер болсо бизге катталып, кандай көйгөй же сунуштар бар жазганды унутпаңыздар. Анда кеттик. Трактор бар эркек күйөө бала эмес, ал инвестиция. 1950 жылдары Советтик Кыргызстанда трактор жөн эле техника эмес, чыныгы, кыял жана айылдагы кадыр-барктын символу болгон. Күйөө тарап келинди үй бүлөсүнө тракторду келиндин калыңы катары берген фактылар бар. Мындай окуялардын бири Нарын районунда болгон. Жаш механизатор акча топтоп, болочок жубайынын атасын суктандыруу үчүн эскирген ДТ-54 тракторун сатып алган. Келиндин атасы дыйкан болгон экен. Ал трактору бар эркек күйөө бала эмес, ал инвестиция дептир. Той жайкысын так талаада өтүп, конокторду прицеп менен ташып, айылда электр жарыгы жок болгондуктан трактор түнү бою фарасын күйгүзүп майрамдашыптыр. Азыр талаада жаздын кызыган маалы, техника иштеп жатат. Айдап, себип, айрым учурда бузулган да учурлар болот. Бүгүн биз 2025 жылы кайсы техникалар иштеп жатат, эмнеге акча салууга арзыйт, ал эми кайсынысы жөн эле жарнама экенин сиздер менен талкуулайбыз. Быйыл жаз кеч келип, бирок күн батысыды. Аба ырайы кадимкидей эмес, күн тез ысып, жер иштетүүгө даяр болбой калды. Фермерлерде болсо убакыт азайды. Баалар өстүбү же жокпу? Сиздер айтыңыздар. Дизелдик күйүүчү май, жер семирткичтер, техника мунун баары азыр керек болго турган учуру. Талап жогору, убакыттан артта калбаш керек. Түшүм сапаттуу болушу керек. Ошол эле маалда чыгым да өсүп жатат. Азыркы дыйкандын мойнунда бул чоң жоопкерчилик. Келгиле, аймактар боюнча реалдуу сандарды карап көрөлү. Май айында дизель майынын орточо баасы Талас облусу боюнча 69 сом 65 тыйын болуптур. Баткенде 72 сом 50 тыйын, Нарында 72 сом 80 тыйын, Жалал Абадта 73 сом, Чүй облусунда 73 сом 20 тыйын, Ош жергесинде 24 сом 70 тыйын, Ысык көлдө 73 сом 50 тыйын. Ал эми 1 гектар жерди иштетүү кызматы күйүүчү майды кошкондо Чүй облусунун Кара Балта шаарында Соко 3500дөн 4500 сомго чейин, Диска 2000 сом, Мала 1800 сом, СЛК 2200 сом, ал эми Баткендин Кызыл Кыясында Соко 5000 сом. Диска 3000 сомдон 4000 сомго чейин. Мала 1500 сомдон 2000 сомго чейин. СЛК 3000 сомдон 3500 сомго чейин. Калган облустар боюнча маалыматты биз видеонун алдында калтырдык, ошол жактан таба аласыздар. Быйыл талаада кандай техника иштеп жатат? Биринчи тракторлор булар Беларус, John Deere, Lowell жана башка маркалар бар. Кичи чарбалар Беларусту тандашса, ири чарбалар көбүнчө John Deere тракторлорун тандашат. Экинчи культиваторлор жана дискаторлор өзгөчө оор топурак үчүн ылайыктуу. Үчүнчү селкалар жана себүү комплекси. Эми фермерлерге күйүүчү майды үнөмдөө маанилүү болуп калды. Төртүнчү агродрондор. Мурда тренд болчу, азыр болсо чыныгы инструментке айланды. Бешинчи сервис. Техника бузулат, бирок ким оңдойт? Запчасть кайдан табыла турганы чечүүчү маселе. Кээде фермерлер катуу жаңылышат. Техника жерге туура келбей калат. Айрымдар кымбат, бул жакшы деп ойлошсо, бирок андай боло бербейт. Айрымдар болсо сервиси жок, техниканы кайдан оңдочту да билбей калышат. Колдонулган техника Европа же Кытайдан келип жатат, бирок баарын эске алуу керек. Ташуу, ремонт, тетиктер, жаңы техника кымбатыраак болсо, бирок туура тандалса, өзүн актайт. Талай иши бул күнүмдүк күрөш. Ар күн сайын чечим кабыл аласың. Кайсы агрегатты ишке чыгарасың, ошол эле күнү билинет. Айрымдар мындай дешет: жөн гана иштеп берсе болду, калганы реклама дешет. Жаз чечүүчү учур. Ар бир күнү өтө баалуу. Техника туура болсо, убакыт үнөмдөлөт. Тажрыйба болсо, чыгым азаят. Сиз кайсы техниканы колдонуп жатасыз? Эмнеси жакшы иштейт, эмнеси иштебей, көңүлдү калтырды?
комментарийге ой пикириңиз менен бөлүшүп кетсеңиз болот. Эгер сиз дагы талаада кыйынчылыктарды көрүп жатсаңыз, анда лайк басыңыз. Сиз анткени жалгыз эмессиз. Жана унутпай биздин На поле каналыбызга катталганды унутпаңыз. Кыргызстандын ар бир аймагында талаанын тили башка. Чүйдө эртең менен чыксаң, түшкө чейин 10 гектар айдайсың. Баткенде жер каттуу, таш көп, ысык көлдө шамал болуп турат. Ошто сугарууга чейин айдап бүтүрүү керек. Демек, техника бирдей болушу мүмкүн эмес. Аймакка жараша тандоо да ар башка. Келгиле, айрым салыштырууларга көз жүгүртөлү. Чүйдө тракторлор тез айдаш керек. Кең талаалар, ал жерде 100 аттын күчүнөн кем эмес тракторлор керек. Бирок Ошто же Нарындын тоолуу жерлеринде болсо жеңил 60-70 аттын күчү менен техника жетиштүү. Бизде механизаторлордун үнү болбойт, а бирок талаада алардын чечими эң негизги. Келгиле, бир механизатордун пикирине назар салыңыз. Ассаламу алейкум. Менин атым Нурдастан, 26 жаштамын. Чүй облусу Суусамыр районунун. Мен ушул трактормун. Алганыма 4 жыл болду. 892.2. Бизде да Юто, дагы ушундай бир трактор бар. Бул эмне кылабыз? Суусамырдан ушу жер айдап, мал алып, себип, ошол иштерди кылат. Кайра бул жак өтөрү менен чүйдө биринчи чөп чабууга, чөп пресс деген кетебиз. Бул трактор негизи өзү башкаларга салыштырмалуу баасы өтө кымбат эмес. Жана тетиктери дагы доступный дегендей любой тетигин тапса болот, эгерде бузула турган болсо. Карабалтада, Беловскийде бардык жерин алсак, бардык жерин тапсак болот. Анан дагы бир жакшы жери, бул трактор жаздан күзгө чейин тынбайт да, бардык нерсеге коштолот. Чөп дагы чабат, жер айдайт, себет, сугарат, чөп пресстейт, арпа тартат, бүт жумушту бар. Ошо бузулганда эмне, талаадан да эмне бузулат? Май чыгышы мүмкүн, шлангелер эскирип жарылып кетиши мүмкүн. Бул трактор 4 жылдан бери бир эле ремонт кылдык коробкасын. Негизинен башка тракторго салыштырмалуу, мисалы Кытай Ютого салыштырмалуу расход бир аз азыраак болот да. Расход азыраак болот. Бирок иштеген бөлүмү ошондой бирдей эле иштешет булар. Бул иш жүзүндөгү пикир, рекламадан эмес. Эми дагы бир маанилүү маселе. Жер семиргичти себүүдө техниканын туура иштеши, сеялка туура иштебесе бүт түшүмгө зыян келет. Вакуумдук сеялкалар азыр көбөйө баштады. Так себет, бирок аны башкаруу да жеңил эмес. Фермерлердин айтымында туура калибровка кылбаса, талаада бош тешик калат. Ошондуктан жаңы техника алганда окутуу, жөнгө салуу жана сыноо өтө маанилүү. Дагы бир мисал көрсөтөлү сиздерге. 10 жыл тажрыйбасы бар трактористтин пикирине кулак салалы. Ассаламу алейкум. Менин атым Калыс, Көлдөн болом. Мен 10 жылдан бери трактор айдайм. МТЗ 952 көбүнчө услуга кылабыз. Бул тракторду тандагандын себеби запчасть доступный биринчи очередь. Анан эми сынган жагы боюнча айдаганга жараша деп ойлойм. Көп деле мындай сынган жок. Ошо. Эми кыскача кеңештер. Эгер техника алгыңыз келип жатса, баштардан мурун өзүңүзгө 3 суроо бериңиз. Биринчи, биздин регионго туура келеби? Экинчи, запчасть барбы? Үчүнчү, убакыттын үнөмдөйбү? Эгер бир жолу бузулуп, кайра оңдолбой калса, ал сиздин чыгымыңыз эмес, сабагыңыз. Эгер силоска комбайн алгыңыз келсе, канча акча чогултам деп өзүңүзгө суроо бериңиз. Канча күндө бүтүрөм деп ойлонуңуз. Эми сизге суроо, кайсы техника сизди сүйүндүрдү, кайсы капа кылды? Жаңы техника алгыңыз келсе, эмнеден коркуп жатасыз? Комментарийге жазыңыз жана бул видеого лайк басыңыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздер менен На поле подкасты жана агроном Бактыгүл болду. Кийинки чыгарылыштарды өткөрүп жибербеңиздер, себеби анда болочоктогу сапар, түрк техникасы жана күтүлбөгөн белек жөнүндө сөз кылабыз. Ким билет? Балким сиз Түркиянын эң ири агротехника көргөзмөсүнө чакырып калышыңыз мүмкүн. Көрүшкөнчө.